Камчыбек Ташиев бийликте турган кезде анын туугандары Жалал Абад облусун өздөрүнүн жеке менчик коросуна айландырып алышкан. Бул аймактагы кирешелүү жерлер менен бензиндин ар бир тамчысы Ташиевтердин чөнтөгүнө түшүп турган. Үй бүлөлүк бизнестин өзөгү күйүүчү, майлоочу май сектору. Бенза түйүндөрү бул катаал монополия. Элдин чөнтөгүнөн чыккан акчалар түз эле генералдын үй бүлөсүнүн казынасына агат. Таймураз Ташиев жана анын Мока Груп компаниясы тендерлердин түбөлүктүү жеңүүчүсү. Эч кандай атаандаштыксыз, эч кандай тоскоолдуксуз миллиондогон сомдук мамлекеттик заказдарды сугунуп келген. Ал эми мамлекеттик стратегиялык объект болгон Кыргыз Петролиум компанияны Ташиевдин жээни Байгазы Матсактын башкаруусуна берип коюу бул мамлекеттин чөнтөгүнө кол салуу эмеспи? Ички массадан жок болду. Менден башка такан жок. Ташиевтер өздөрүн облустун абсолюттуу кожоюну сезишет. Сузактагы кирпич заводторунан баштап, өзгөндөгү 30 миллион долларлык акы төлөнүүчү жоого чейин баары ушул кландын көзөмөлүндө. Таймураз Ташиевдин жол долбоорунан убактылуу чыгып кетиши бул 50 алдоо гана. Иш жүзүндө стратегиялык маанилүү тармактардын тизгини дагы деле бир колдо. Депутат Шайырбек Ташиев аялына 40 000 долларлык зер буюмдарды алып берип, статус көрсөтүү менен убара. 12 000 долларга шакегин алып берип, немеси болбойт, болбойт дегенден. 37 000 доллар алып көпөчөнү алып алып бердим. Жакшы молодец. Пока есть возможность. Барселона академиясы жана Мурас Юнайтед клубу бул спортко болгон сүйүү эмес, бул экспансия. Мамлекеттик жерлерге элиталык көп кабаттуу үйлөрдү куруу үчүн спортту бетке кармоо Ташиевтердин кезектеги куулугу. Үй бүлөнүн мыйзамсыз байыганын актоо үчүн Регион ТВ пропагандалык машина катары иштейт. Алар ар бир уурдалган миллионду 25 жылдык мээнет деп сүрөттөп, элдин башын айлантууда. Бирок фактылар калп айтпайт. Ташиевтер бийликке келгенден бери алардын байлыгы геометриялык прогрессия менен өстү. Жалал Абадта мыйзам иштебей, болгону генералдын үй бүлөсүнүн каалоосу иштеп келген. Саясий бийликти бизнес империя менен айкалыштыруу бул мамлекеттүүлүккө болгон эң чоң коркунуч. Коррупция менен күрөш бул башкаларды камап, өз жакындарын байытуу эмес. Ташиевтердин хандыгы Кыргызстандын келечегин уурдап жаткан кезектеги кландык режимдин ачык көрүнүшү. Камчыбек Ташиевке таандык айрым мүлктөрдү айта кетели. Регион телеканалы, Жалал Абадтагы нефтебаза, бензозаправкалары, Карагат түнкү клубу, Легенда бильярд клубу, Мурас Юнайтед футбол клубу, Байел базарынын жанындагы сода борбору, Барселона академиясы, Сузактагы кирпич заводу, Таймураз спорт комплекси жана башкалар. Таймураз Ташиевке таандык 14 мүлк катталган. Алардын бири бул сүрөттөгү Хан сарай. Бул үйдө анын 2 Land Cruiser бар экенин да кошумчалай кетели. Ош шаарында жана Жалал Абад облусундагы машиналарын санай турган болсок, автосалонго батпай калат. Ал эми ортоңку уулу Тимурлан Ташиев Чоң Арык айылындагы Хан сарайда жашайт. Айдаган унасы BMW үлгүсүндөгү машина. Тимурландын аялы Бермет Ташиева да BMW үлгүсүндөгү машина менен жүрөт. Мындан тышкары Камчыбек Ташиевдин Испанияда Хан сарайы бар. Ал эми Испаниядардын Каталония аймагында курулуш компаниясына ачкан. Миллион долларды чапчыган яхта сатып алганында кошумчалай кетели. Бул каражаттар кайдан келди деп ойлойсуңар? Албетте, коррупциядан түшкөн каражаттардын бир бөлүгүн уурдап кеткен. 2024 жылы Словакиянын Тренчин футбол клубун сатып алган. Бул маалымат 2025 жылы коомго ачыкталган. Учурда клубдун тышкы карызын төлөп, футболдук команданы реформа кылуу үчүн миллиондон ашык долларды жумшоодо. Ал эми Шайырбек Ташиев 2024 жылдагы киреше чыгашалары тууралуу декларациясында 2,5 миллион сом киреше тапканын маалымдап, 12 миллиард 637 миллион сомдук жаңы мүлкүн каттаган. Анын кирешеси түшкөн пайдадан 100 эсе ашып кеткени күмөн жаратат. Бирок агасы Камчыбек Ташиев кызматтан түшкөн соң миллиарддык байлыгы жок экенин, аны жөн гана божомолдоп жазганын айтып, актанып чыкканын жалпы эл укту. Агасынын арты менен 5 жылда миллиардер болуп чыкканы жашыруун эмес. Чет өлкөгө тымызын чыгып, казинолорго миллиондогон долларларды уттуруп келген. Ташиевтердин мүлктөрүн эсептей берсе түгөнбөйт. Булар бир чет эле. Акыркы 5 жылда булардын акчасы тонналап көбөйдү.
Жогорудагы фактылар көрсөткөндөй, Камчыбек Ташиевдин коррупция менен күрөшүү ураны бийликти бекемдөө жана башка атаандаштарды аянттан сүрүп чыгаруу куралына айланган. Эл алдында мекенчилдик, калыстык жана таза колдор тууралуу жалындуу сөздөрдү сүйлөгөнү менен, иш жүзүндө анын кланы өлкөнүн стратегиялык ресурстарын өз кызыкчылыгына ылайыктап, жеке империясын курган. Бүгүнкү күндө Ташиевдердин байлыгы жана таасири мурдагы бажы падышасы Матраимовдон ашып түштү. Эгер Матраимовдор көмүскөдө иш кылса, Ташиевдер күч түзүмдөрүн үй бүлөлүк бизнесин гүлдөтүүгө жумшаган. Президент тарабынан өлкөнүн коопсуздугун жана тартибин көзөмөлдөө үчүн берилген чоң ишенимди Ташиев актаган жок. Анын көзүн май басты. Президенттин ордун тартып алуу аракети үчүн иштен айдалды. Генералдын жакындарынын эбегейсиз хан сарайлары, кымбат баалуу унаалары жана монополияга айланган бизнестери чыныгы мекенчиликтин эмес, ашынган ач көздүктүн символу.